Коомчулукта акыркы күндөрү тактап айтканда эртең 16 январда маршруттук каттамдардын айдоочулары иш таштоого чыгышып митингге чыгат деген маалымат тарады. Бул маалыматты тактоо үчүн 106 маршруттук каттамдан Азиз аттуу айдоочусуна байланышка чыгып көрдүк. Анын айтымында айрым маршруттук каттамдар иш таштоо кылабыз деп жаткандары чын. Биздин азыр чынын айтканда баарыбыздын эле карыздарыбыз, кредиттерибиз бар, үй бүлө деген бар. Акча баарына керек да, буйрса мамлекет башчыларыбыз жол акысын бир аз да болсо жогорулатып берсе деп эле турабыз. Бирок 16-сында митингге чыкпайбыз. Бирок WhatsApp аркылуу ошондой маалыматтар тарап жаткандыгы чын. Биз иштейбиз деп билдирди Азиз мырза. Эске салсак, 2019-жылдын башынан баштап эле маршруттук каттамдардын айдоочулары жол акысын 12 сомго жогорулатууну талап кылышууда. Булак барометр чекит кейжи биздин каналда акыркы жана жаңы маалыматтар.